размер таңдаганды үйрөнөбүз. Мына личный кабинет по рекомендациям. Эгерде любой эле кийим тандай турган болсоңуздар, мисалы үчүн бул long sleeve ала турган болсок, киребиз дагы размерин карап чыгабыз. Мынакей L 105-тен 130га чейин, M 95-тен M 105ге чейин деп турат. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул фунт деген биздин килограмм. Буну биз ушул бойдон заказ бербейбиз, буну бөлөбүз биз. Бөлөбүз 2ге. 47 килограмм. Демек, могул 47 килограммдан 52 килограммга чейинки салмактагы кыздарга туура келет МК. XL болсо, 55-тен 55-56дан баштап 65 килограммга чейинки кыздарга туура келет. Бирок ошондо деле булар көп учурда размер болот, маломерка болот. Кенен кийем десеңиздер, бир размер ашыкча заказ бергениңиздер оң болот. Андан тышкары бул жерде объем груди, плечо, талия, объем талии ушулардын баардыгы бул жерде жазылган. Өзүнүн таблицалары бар. Кээ биринде бар, кээ биринде жок. Если жок болсо, зарыл болуп турган болсо, сөзсүз сурайсыздар. Грудь 62, длина одежды 50 дейт, 50, плечо 31, ал эми длина рукава 58 дейт, 57 дейт. Ушинтип размерлерин полный билип алып, анан кийин заказ берсеңиздер болот. Кээ бир размерлер ушинтип килограмм менен көрсөтөт, что оңоюраак да тандаганга. Кээ бирлердики биздин эме менен эле SML, XL деп указывать этип койгон болот. Ушуларды кантип тандайбыз? Булардын продавец менен түзмө сүйлөшөбүз. Мынакей 3.a киребиз дагы. Биздин периодтогу жазып алган. Отправьте мне, пожалуйста, таблицу с размерами дегенди копировать этебиз. Продавецке жөнөтөбүз. Продавец бизге мынакей жөнөткөн соң бизге сразу мындай готовый эме жөнөтөт, размер жөнөтөт. S 96-103 дейт, M 98-104 дейт. Значит, булардын МК размери 46дан баштап 46дан баштап 52 килограммга чейинки салмактагы кыздарга туура келет. Ушинтип размериңиздерди тандап алсаңыздар болот.